12 жаштагы Элина Ниязбекова жарманкеге туздуу камыр менен жазалган түрдүү эмгектерин алып келген. Ал мындай өнөрдү көркөм өнөр ири менен 1 жыл ичинде үйрөндү. Көп нерсени талап кылбай, жөнөкөй нерселер менен ошол эле учурда көз жоосун алган көркөм сувенирлерге элдин суроо талабы көп экенин айтат. Бир кружка туз кошобуз. Жана буга суу май кошуш керек. Жана пыва клей. Аны аралаштырып жатканда колубузга перчатка кийишибиз керек. Анткени анын өлчөмүндө клей бар, ошондуктан колубуз кургап калышы мүмкүн. Муну жуургандан кийин, камыр болгондон кийин 2 мүнөт күтүшүбүз керек салганда. Ал нан бышыргандай эле көтөрүлүш керек. Ушундай сүрөтчү болгум келет. Ушуларды жазап, башка өсүп аткан балдарга пример көрсөткүм келет. Элина бүгүнкү жарманкеде кол эмгектерин сатып киреше да таба алды. Ал окуган Нарын облустук балдарга билим берүү борборундагы көркөм өнөр ириминде 7 жаштан 14 жашка чейинки 78 бала билим алат. Мында салттуу эмес сүрөт тартуунун монотипия, гратаж түрлөрүн жана туздуу камыр менен ар кандай буюм тайымдарды жазуунун сырларын да үйрөнүшөт. Бүгүнкү жарманкеде окуучулар 1 жыл ичинде үйрөнгөн өнөрлөрүн эл назарына коюшту. Бул туздуу камыр менен иштегенде балдар камыр өтө ийкемдүү болуп, булганбай таза иштелет экен. Ушул техниканы да тандап алдык. Мында балдар ар кандай белек бешкектерди жасап бүгүн чыгарышты. Бакта эле өсүп аткан жалбырактардын кургатылганын, азыркы жаңы жалбырактар менен дагы ар кандай композиция түзүштү. Нарын шаарындагы мектеп окуучуларынын кошумча билим алуулары жана чыгармачылыгын жогорулатуу максатын көздөгөн Нарын облустук балдарга билим берүү борборунда 14 багытта ар кандай иримдер бар. Мында жалпы 1300дөн ашык окуучу өз жөндөмүнө жараша билим багытын тандашкан. Иримдин окутуучулары ушу өнөрлөрүн өркүндөтүп, өстүрүп, аларды ар түрдүү кароо сынактарга катыштырып, жана ошол менен бирге биздин улуттук наркыбызды дагы тааныштыруу иретинде балдардын ошо чыгармачылык тарабынан дагы өстүрүп, далилдеп, анан биз бүгүн көргөзүп келдик. Кол өнөрчүлүк, алып баруучулук, сүрөт тартуудан сырткары борбордо япон, немец, орус, англис тилдери да үйрөтүлөт. Жипара Насырова, Алмазбеков, Өлкө Деме, Нарын шаары.